турмушка чыккандан бери алектенем негизи. Андан мурун ушу апам кичинекейибизден эле 2-3 классыбыздан эле саймая сайдырып, бекер жүрбөгүлө деп ошентип үйрөткөн да, назик сайдырып, бизди ар түрдүү иштер менен ошо кесип. Анан жайдын күнү огород, ошо бар жокту үйрөткөн экен. Апама миң мерте ыраазычылык билдирем да. Мен ушул убакка чейин Кудайдын куттуу күнү ушу ыраазычылык билдирем. Себеби баардык ушу турган нерселерди апам үйрөткөн да. Бүгүнкү күндө кандай буюмдар жасайсың, эмнелер жасайсың? Көбүнчө эле сумка, супара, анан ошо себеттердин сырттарын, айрыкча көбүнчө сумка өтүп кетип атат. Азыр мына ушул убакта 30-40 сумка заказым бар. Кудайым буйруса ошону тигип бергенге аракет кылам 15 күндүн ичинде. Өзү материал берген, ошолорду тигип берип, анан кийин тигип бүтсөбүз, анан эсептешебиз деген да. Биз көбүнчө эле ушундайбыз. Ушундай иштерди кылабыз. Ал кышы менен курак тигебиз. Сайманын кайсы түрлөрүн саябыз? Сайманын ошо баягы ит тапанды, мына туштурдуктарды, илгерки саймаларды. Анан кийин назик саябыз. Көбүнчө назик азыр ушу назикке көп басым салып атышат, көп эле запрос ушундан болуп атат да. Ошону саябыз. Назик дегениз бул шуру менен, Ооба, шуру менен мыналар. Ушу толук бүт элек, ичи майда шуру. Ушуну сайып, ушу кыз келиндерге баягы сепке ушуну сурап атышат да. Ушуна майда курак менен ушуну эметип беребиз, сайып беребиз. Азыр илгеркидей мурунда жип жок, мындай эмелер жок, чыбаркыктар. Ооба, ошолорду сайчу элек убагында. Ошо. Көбүнчө рюкзак ушул жакшы өтүп атат. Көбүнчөчү садикке алышат, анан 1-класстагы кыздарга баягындай бийге катышкан кыздарга деп алып атышат, комуз черткен кыздарга деп атайын форма салып барабыз деп алып атышат да. Анан мынандай чоңурактарын муну уже мектеп окуучуларга кадимдей китеп